Бул акылсыз эфир өтө пайдалуу. Көптөгөн инсайттарды аласыз дагы көзүңүз ачылат, что ооруңуз каяктан келип атат, эмне үчүн мынтип ооруп калдыңыз, бүт суроолоруңузга бүгүн жооп аласыз. Манас Жалал-Абад, мен Бишкектен, машалла. Баткен области, 9 району, Бишкек, Ноокат, Каракол шаары. Караколдо биз жашап келдик. Жолдошум ошол жакта иштейт. Мен Баткен областынан болом. Машалла. 9 району, Казарман айылы дейт. Машалла. Эми азыр 1 минут. Да жылдырып коеюн. Так. Мен өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем. Мен Абди Момунова, Арзыгүл, КПТ психолог. Мен дагы сиздер сыяктуу ошол ооруну башынан өткөргөнмүн, невроз оорусун. Балким сиз өзүңүздүн ооруңузду еще невроз экенини биле элексиз. Ошондуктан эмне кыласыздар? Кунт коюп өзүңүздөрдүн симптомдорду, мына мен баракчам эле айтып турат: тревожное расстройство, невроз, панический атака деп турат. Ошол нерсеге мен 14-группаны бүтүрүп атсам, мен уже 1000ден ашык инсандарга жардам берип келем да. И еще продолжаю, потому что өзүм башымдан ушул оору өттү. Мен да барбаган жерим калбады. 200 000 сомдон ашыкча акча короттум. Менин клиенттерим бар, даже Турцияга чейин барып келген. Бир клиентим айтат: бул оорунан айыгыш үчүн машинаңды, үйүңдү сатып бересиң, ошого даярсың го дейт да. Сен невротики дейт. Вот, эми невроз эмне экенини бүгүн буюрса кеңири сиздер менен эмне кылат экенбиз, түшүнүп, информация, маалымат, көптөгөн пайдалуу инсайттарды алабыз. Ысык көлдөн болом, машалла. Так. Ой туугандар, катышкыла, жыйынтыкка аласыңар, өкүнбөйсүңөр, жыргап эле каласыңар дейт. Угулбай жатат. Угултабы? Плюс белгисин калтырып коюңуздар. Амин. Мен деген теорик эмесмин. Теорияны окуп эле мага келгиле, мен силерге жардам берем дебейм. Мен болсо практик, мен башымдан өттү. Невроздун түрдүү симптомдорун көрдүм мен. Ошондой кыйынчылык тозоктон, ушундай бул ооруну даже душманыңа каалабайсың го. Өзүңдүн эмне болуп, кандай кыжалатчылыкта, кандай караңгы дүйнөдө жүргөндөй, бир ямага түшүп калгандай болосуң го. Ошону эч кимге каалабайсың да. Бүт ошол жолду басып өттүм. Анан ошол терапияга катышып, мен дагы эмне кылдым? Биринчи дипломум, мен сиздерге өзүмдү кеңири тааныштырып кетейин. Биринчи менин дипломум бул менин мугалимдик кесип. Мен историкмин. Историк. Экинчи дипломум бул менин психолог консультант деген менде эмне бар экен? Диплом, кагаз бар. Мен жөн эле бирөөлөрдөн сертификат алып эле келип сиздерди мен окуткан жокмун. Сиздерге мына жерде керек болсо личкаңыздарга дагы жиберип коем. У меня есть диплом психолога, мен еще историк, учитель дегендей. И ар 6 ай сайын мен повышение квалификация кылып турам. Себеби дайыма изденүү жолундамын. Бул невроз каяктан келип чыкты? Эмне үчүн мынтип азыркы адамдар ушунчалык? Кыргызстанда бир 35% эли невроз менен жабыркайт экен. Элестеттиңиздерби? Канчалаган инсандарга барсаңыз, молдого барып эле көрсөңүз, бир 30-40 киши дем салдырып отурат. Диагноздар жана сурасаң: кыжалатчылык, уйкум жакшы эмес, түштөрүм жаман, башым ооруйт, башым айланат, коркуу сезим бар, тревога бар, панический атака бар дейт. Значит, бул эмне экени? Азыр бизге өтө керектүү КПТ, когнитивно-поведенческий терапия. Буну эмне кылат экенбиз? Биз так жана именно ошол каяктан чыккан болсо ошону окуп, анан мен эмне кылып атам? Кыргыздарга, туугандарыма жардам берип келем. Албетте ал жакта өзбек, тажик туугандар дагы бар, алар дагы кездешет. Эми рахмат. Меники жүрөгүм акылдап, бетим чымырап, адышка болуп өлүп калчудай болот. Көрдүңүздөр, ушулардын баардыгын айтып берем. Эми карасаңыздар, сиздердин денеңиздер ооруп атат да. Денеңиздер ооруп атат. Анан айтасыздар: кантип психолог жардам берет мага деп, сиздер да ишенбейсиздер да, туурабы? Сиздер да түшүнбөйсүздөр кантип психолог жардам берет бул ооруга. Эми психологду карап көрөлү.
Сиздер эгерде жөнөкөй психологко барсаңыздар, ар кандай темалар менен иштейт. Таарыныч, ичиңизде калган буктар, же болбосо дагы бир мамилелер, өзүңүздү өзүңүз таануу, дагы бир жашоодо кризисный момент болсо, ошолор менен иштейт. Ошол ыкмаларды колдонот, гештальт терапия, психоанализ, арт терапияларды колдонот. Ал эми именно КПТ терапия бул. КПТ терапия, когнитивно-поведенский терапия деген азыр. Уруксат берсеңиздер, мен сиздерге азыр бир аз комментарийни өчүрүп турайын. Именно КПТ терапия угуңуздар. Ар бир психолог эле бул неврозду лечение кыла албайт. Ар бир психолог сиздин айткан, сиздин тревогаңызды, сиздин чымырап аткан денеңизди, ичиңизде титрек басып, жүрөгүңүз лакылдап, тахикардия болуп атканыңыз, давленияныңыздын ойноп атканын, башыңыз айланып, жыгылып калчудай сезимдер, үйдө жалгыз калуу, көчөдө жалгыз калуудан коркуу, көчөдө жалгыз жүрө албоо, алыска кете албаган, дарылар менен жүргөн инсанга, мындайча айтканда, урулуу инсанга анча-мынча психолог жардам бере албайт. Бул КПТ психологиясы именно когнитивно-поведенский терапия так илимий негизделген техникалар менен, көнүгүүлөр менен иштейт. КПТ бул көп учурда тез натыйжалуу, айрыкча невроз, тынчсыздануу, депрессия, фобияларга өтө тез жардам берүүчү терапия, психотерапия. Ар бир сеанс конкреттүү максаттарга багытталат. Мындайча айтканда, ар бир сеанста сиздин кайсы жериңиз ооруп атат, сиздин кайсы жериңизде кандай причина болуп атат, ар биринин түп тамыры менен не кылып атат, өзгөрткөнгө, ошого когнитивно-поведенский деп атат, путем поведения. Сиз өзүңүз аракеттерди кылып, психологдун жардамы менен, КПТ психологдун жардамы менен ушул акыбалдан чыга алсаңыз болот. КПТ психолог атайын ушул борбордук нерв системаны тынчтандыруу менен иш алып барып, сиздин невроздон чыгарат. Эми борбордук нерв система деп атат. Сиздин бардык ооруңуздун башаты бул могу жактагы борбордук нерв системада экен. Борбордук нерв системада. Эгерде мен да ушу башыңдан, сен нервный системаңдан ушинтип сбой кетип атат, сенде деген парасимпатика менен симпатика жакшы иштебей атат деп бирөө айтса, мен дагы түшүнбөйт элем. Потому что мен дагы биринчи невроздо не кылдым? Биринчи панический атакада мен айылда жүргөнмүн. Айылда жүргөндө, келиндик кызматымды аткарып 3 ай каникулда жүргөнүмдө биринчи панический атака башталды. Панический атака деген кокустан мурун сиз сезбеген сезимдер, жүрөгүңүз лакылдап кеткен, демиңиз кысылып, аба жетпей, давленияңыз резко көтөрүлүп, же даже көтөрүлбөшү мүмкүн, көзүңүздү мындай мошки перед глазами дейт, же болбосо азыр мына жыгылып кетчүдөй болуп, резкий башыңыз ооруп чыгып, жанагы жерде от слова паникага алынып, скорый чакырып, мына өлүм коркусу келет. Бул панический атака деп коет. Ошондой учурда мен дагы айылда жүргөндө биринчи панический атакамды сезгем. Бирок аны мен билбейт болчумун, панический атака ушул экен. Барып туруп эле ФАПка чуркка барсам, ал жакта сиздин давлениеңиз 140-ка көтөрүлүптүр, мына каптоприлди ичиңиз деп туруп отургузуп коет. Баягы жердеги паникага түшкөн инсан отура албайт, бир жерде тынч жүрө албайт. Жанагы жерде капельница саябыз деди. Капельницасын аягына чейин алган жокмун. Сразу чыгарып, мен 2 кызым бар болчу ошол убакта. Ошол 2 кызым менен коштошуп, себеби мына өлүп калчу сезимдер келет кээ бир невроздоргочу. Анан атып чыгып эле кайненеме мен өлөт окшойм деп жолдошума чалып, паника кылып, ошентип атып, анан не болду? Үйгө кеттим. Паника жарым сааттан 1 саатка чейин созулуп кетет да. Ошол учурдагы сиз жанагы нары бар, бери келдим, наркы дүйнөгө бар, бери дүйнөгө келдим деген ощущение болот. Бул панический атака деп коет. Бул выброс адреналина, адреналиндин чыкканы, бөлүнүп чыкканы. Айылдан мен кантип болбосо дагы кетишим керек деп баштадым. Себеби панический атакадан кийин коркуу сезимдер пайда болот. Үйдө жалгыз кала албайсың, түнү менен түштөрүң бузулуп баштайт. Дагы экинчи жолу кайталанып калбайбы панический атака? Мунасындагы ФАПка барып жетишип өзүмдүн жанымды сактап калдым. Кийинки панический атакада мен өлүп калбаймбы деген инсанда коркуулар пайда болот. Кээ бир инсанда жинди болуп калып, өзүнү контролдон чыгарып алуу коркунучтары пайда болот. Анан ошентип атып мен кетишим керекте, 1 ай ошол жерде туруп турбай дем салдырып, не кылабыз биз кыргыздар, сразу дем салдырабыз, туурабы? Динде, мусулманчылыкта сразу көз тийди окшойт, бир нерсе илешти окшойт, деп атып сразу дем салдырабыз. Барсак ал жакта чындап эле эмне кылат?
ооба сыйкыр бар экен деп коюшу мүмкүн. Именно мен билбейм, бизнес кылган мен молдолордон кезиктирдим. Жин кирип кетти, сенде сыйкыр бар, сени окутуп салган, толтура молдолорго дем салдырткам. Ошентет. Анан бир 5-6 күн окуттум дагы уже шаарга баса бердим. Уже шаарга келсем, шаарда мага жүргөн опасный коркуу сезимдер пайда боло баштады. Мен мектепте мугалиммин, Бишкекте системде иштеп жүргөм. Мектепке барсам, ар бир звонокто, уже күз болду, мектеп ачылып баштады. Ар бир звонокто мен давлениямды текшере турган болуп калдым. Жанымда дайыма каптоприл, жанымда дайыма суу жүрө турган болуп калды. Коркуу сезимдер күчөп баштады. Жолдошумду жумушка жөнөткүм келбейт, үйдө жалгыз калгым келбейт. А вдруг азыр бир нерсе болуп кетчүдөй сезимдер. Ошол учурда биз рабочий городокто жашаганбыз. Бишкекте ким жашаса ошол билет. Рабочий городокто нейроклиника бар. Ал жака барсам, уйку дары жазып берди, капельница жазып берди. Булар уже менин ушу мээмди, нерв системамды жакшы кылса керек, мээмди, башымды деп. Себеби невроздоо киши ушунчалык башы катуу ооруп, баш айланып, башың маң болуп калат да. Мен ошондой дагы башымдан өткөн. Демиң кысылат, туруп симптомдор жылат, түнү менен чочуп койгоносуң, таңга чейин. Кээде кулагымда шумдар болчу, хотя давление нормальный, бирок кулакта деген шум бар. Өзүңчө эле чочуй бересиң, тревожныйсың, бирөө менен сүйлөшкүң келбейт, ичиңе түнт болуп түшүп баштайсың да, уже настроениең жок, маанай жок, күч жок. Мен капельница алганы барам. Капельница алганы барсам, ошол жерде медсестра өзүңдү кармагын. Булар же психический больницага кетесиң, псих болуп каласың, же болбосо дагы бир нерсе болосуң деп мени коркутту. Тревожный кишиге ушундай сөз айтса, ого бетер тревогасы күчөйт. Жанагы жерде менин жүрөгүм лакылдап, давлениям 200-гө көтөрүлүп, дагы панический атаканы жашап, биз сени карай албайбыз деди. Сен жүрөгүңдү күлдөп атат, биз деген сага жардам бере албайбыз, сен давленияңды түшүрө албайбыз деп коюшту. Кардиологический центрге чуркайсың, бикартка келип, ал жерде успокоительный да алып, именно невроздоголорго магнезий дагы сайса жардам бербей калат, давлениясы даже түшпөй калат, каптоприлге түшпөй калат, потому что нерв система тынч эмес. Сиз тынч эмессиз, сиздин мээңиз спокойный эмес. Сиздин мээңиз спокойный болбосо, каяктагы уйку, сиз тревогада жүрсөңүз, каяктагы жүрөгүңүз жай согот, каякта стабильный, бактылуу жашоо болот, потому что эмне болуп атат? Бей или биги качыш керек, либо бир коркунучтан качыш керек деп этияттанып, организм ошентип жашап калат. Көрдүңүзбү? Ошентип ал жерден чыктым, кардиологическийге барам. Ал жердеги бикартта Дамир деген байке айтты, сиз что-то тревожныйсыз, психологко бир көрүнүп койбойсузбу деди. Дамир байке, мен башым айланат, көчөдө басам жыгылып кетчүдөй, ватные ноги бир төшөктө басып жүргөндөй, мен непонятный акыбалдамын. Мени сиз эле жакшы кыласыз деп ошол жерде бүт анализдерди тапшырам, бөйрөгүмдү текшертем, щитовидный железамды текшертем, зоб барбы, жокпу, жүрөктү полный суточный мониторинг кылабыз. Баары таза, шүгүр. Баары жакшы, бирок эмне кылып атат? Сиз давленияныз көтөрүлдү, сизде деген гипертонический криз болду, второго типа деп коюп. Значит, сиз дары ичип жүрүшүңүз керек деп эле, не билет деген дарыны жазып берип коет. Но сиз психологко да көрүнүңүз деп коет. Мен психологду признавать эткен эмесмин, жок дегем. Ошол башында барганда, эгерде мен психолог, КПТ психологду тапканымда, мен ошол менен иштешкемде, возможно, мен 200 миңдей акчам кетпесе керек. Кой дейсиң, кыргыздар жок дейсиз, биз дары менен айыгышыбыз керек. Биз дары ичебиз, кайсы компаниянын дарысын ичсек деп. Анан ар бир таанышың сибирский здоровьяны ич, ипарды ичишиң керек, бул компанияны ичсең сонун болуп каласың, магнийни ич, анан каныңды текшер, андай мындай деп эле ар ким өзүнүн билгенин айта берет. Ошолордун баарын мен башымдан өттү, туугандар. Ал жактан чыксам, апам эми тоже намаз окуйт, китеп окуйт, сенаметке бар. Жок, сенаметке барасың, ошол жердеги киши сага дем салат, сен сонун болуп каласың дейт. Ошол жака сенаметке сүдүрө барат жолдошум экөө. Жанагы жерде башым ичинде тогургандай, башым маң, бир башкача жашоого түшүп каласыз да, невроздочу. Ошол жерде анан неврологу капельница жазат, мойнуңа массаж жазат, түшүп алып дем салдырат. Невроздо тревожный кишиге дем салып атса, тревожный киши ушунчалык коркот. Азыр менин ичимден окуп атса жин чыгып кетпейби? Азыр мен өзүмдү контролдон чыгарбаймынбы деп ого бетер тревогасы күчөп кетет, туугандар. Ошентип отуруп, ал жерде мен келбейм бул жака. Мен
баягы кыздар кыйкырып атса, жанагы бөлмөдөгү кыздар, мен чочуп кетти да, мен коркуп атамын дейм. Анан хорошо, анда бул жерден 8.000 сомго дарысын алып, капельницасын алып турабыз деди. 1-2 капельницасын алдым, жардам жок, эч кандай өзгөрүү жок да жанагы жердечи. Конкретный бирөө сага причинасын айтпайт да, эмне болуп атканыңдычы. Анан ошентип атып, мен болсо эмеге түшөм. Ылдыйда Синаметте психологу дагы бар экен. Психолог деди, психологко кирейинчи дейм. Психологко кирсем, бир сеанс 2,5 миң сом. Ошол убакта бир 5 жыл болуп кетти. Психологко кирсем, сен сеанс ал деди. Анан айтты, гештальт терапия деди. Сизге ыйлатып апаң жөнүндө, атаң жөнүндө сүйлөп, ыйлатып чыгарып коет. Анан сен деген капачылыктарың бар экен. Сен деген жарым жыл келишиң керек мага деди. Жарым жылдан буга келе берсем, мен кой дедим, мага батыраак результат керек деп, батыраак результат көргүбүз келет го. Туурабы, сиздер да сурап атпайсыздарбы, эмне кылыш керек деп кызыгып атасыздар го, туурабы? Батыраак айыгып кеткенди каалайсыздар да, туурабы? Анан ал жерден кой деп чыктым да, анан үйдө жаттым, башым айланат, тегеренет. Атлант салдырт деп Инстаграмда мен да сиздерге окшоп листать этип жатырмын. Атлант салдырсаң, сен башың жакшы болуп калат, башың айланбай калат. Барып Атлантты 15 миңге, 10 миңби ошол убакта 10 миң болсо керек. Ага салдырам, Аламедин жактан. Анан Беркулов деген чыгып калат. Ал Беркуловуна барып, ал сенин мойнуңдан баштап ылдыйга чейин 3-4 крыжаң бар экен, протрузияң бар экен. Сен ошолордон эле паническая атака болуп атасың дейт. Болуптур дейсиң. Ал жерге ар бир сеансына 2 миң сомдон берип, ага 3-4 күн каттайм. Чото баягы жерден бар 1 грамм өзгөрүү жок. Кайра эле баягы панический атака болуп атамын. Жанагы коркуулар эч жака кетпей атат. Анан не кылышты билбей, анан Ош базар жактан бир күчтүү молдону таптым. Ал молдого 40 миң төлөдүк. 40 миң төлөп, ал айтты, сенин ошол адамдарың бар деди. Сен окуш керек деди. Ал окутту. Ушул тревожный кишиге ошол чын дилдеги молдо болсо, молдокелер бар го, мындай центральный мечиттеги от души молдолор деп коем, мындай алдабаган, ниети түз, эч кандай мындай левый нерсеси жок молдолор болуш керек дейм да. А бирок азыркы кезде ошентип толтура акчаны алып, ошентип бизнес кылып жүргөн молдо болуп, ошол нерсесин кийип алган инсандарды дагы көрдүм да. Возможно, сиздерди дагы ошентип алдады да. Анан бардык да 40 миңди алып, сенин атыңа кой соебуз деди. Коюну көргөн жокпуз, кан чыгарыш керек деди. Ал канны көргөн жокпуз. Тоого апарып, мен ыргыттым деди. Хорошо десин. Жанагы жерде эч кандай результат жок. Тревожный кишиге эмнени айтса ошону ишене берет, потому что айыгып кетсем экен, мына мен состояниямды бирөө түшүнсө экен деп ушинтип көзүң жалдырап калат го, баягы ооруп аткандайчы. Анан ал жактан результат жок, эч нерсе өзгөргөн жок. Мен кайра эле баягы тревожныймын, жанагы ашказаным тамак сиңирбей, арыктап кеткен 5-6 килограмм ооруп жүргөндө. Кускун келет, тамакка табитиң жок, жутунсаң мына жерде бир нерсе тургандай болот. Кулактын арты ооруйт, башың ооруганда головная боль, напряжение дейт. Эки могу жер ооруйт, бул жак ооруйт, төбөң чыдатпай төбөм ооруйт, арт жактары моюн тарап ооруйт, жүрөгүм дук-дук этип, жүрөгүм даже тахикардия болуп, жүрөгүм курсагыма түшүп кеткендей согот да. Лук этип, эмне болуп атам? Кечке өзүңүздү аңдып тыңшап каласыз да. Бар жоңуз тырышып, даже жаактарыңызга чейин тырышып калат да, көрдүңүздөрбү? Ошентип даңкага бардым. Анан 1 ай очередке туруп, эң күчтүү неврологду таппасам болбойт деп. Меди клиника, Нова клиника, Рейтинов деген магистралдагы клиника бар, неврологический. Ал жакка барсам, тревожный расстройство деп эле коюшту. Бирок эмне деди? Сен бундан только антидепрессанттын жардамы менен чыгасың деп. Бардыгы антидепрессант жазып берди. Мен коркокмун, мен дары иче албайм, дарыны оозума албай калганмын. Жок, мен дары ичсем побочный эффекттери эмне болот деп коркок бол, баягы жазып берген дарыларын иче алган эмесмин. Пакет үйдө дары. Ушунчалык коркок болуп каласыз, жүрөгүңүздү монтуп тарттыра бересиз. Кечке жүрөк 2 күн ушул ар бир кыш убакыт, күз убакытта ар бир курткамды чонтоюн да, 2 гда 1,5 миң сомго жүгүрүп барып тарттыра каласың, жүгүрүп барып. Бикард клиникадан менин башым чыкпай калган, жүрөк клиникасынан башым чыкпай, постоянно ошол жака барып, эмне болуп атам деп. Асмет деген да клиникага барыпмын. Могу жакта толтура жака барганмын да. Бүт. Анан түн жарымда, 12:30 ушул ооруп атканыңда
өзүң кандай действие кылып атканыңды билбей каласың. 12:30 атып туруп коркконумдан МРТга барып түшкөнмүн. МРТга барып түшүп 12:30 ошол жерде башымдын ичинде бир нерсе болуп атат. Мен инсульт алам же бир нерсе тамырым үзүлүп кетти деп именно невроздогу кишилер катастрофа ой жүгүртөт, фантазиялары күчтүү. Чуть ли өзүнүн ар жака уже өлүп атам дейт да, өлүп атам мынакей деп өлүм коркусу басып алат да. Жинди болуп калуу коркунучу басып алат кээ бирөөлөрүн. Ошентип МРТдан өтөм. Барбаган жерим калбайт. Бүт ошол нейроклиникадан башталган, барып туруп ошол Күнтүү жактадан бир сонун күчтүү массаж кылган эжем бар. Ал бир эжем айтат, массажга баргын сон болуп калсын дейт. Ага барамын. Остеохондроздун лечение кылыш керек дейт. Ага барамын. Жок, оказывается, невроз менен остеохондроздун эч кандай тиешеси жок. Невроз деген бул эмне экен? Эми сиздер менен кеңири түшүндүрүп айтып берейин. Бул невроз эмне? Бул 21-кылымдын чумасы деп коет да азырчы. Азыр өтө жаштыдагы карысызбы, физически күчтүүсүзбү, боксер, спортсменсизби, жаш кызсызбы, же улумундагы айымдар, байкелер деп коеюн. Ошолор деле ушул ооруга чалдыгып атат. Өтө көп Кыргызстанда. Эгерде мындай ойлоно эле отуруп өзүңүздө жакындарыңызды мындай кечке налыган, оорусун айта берген тууганыңызды деле карап көрүң. Ошондо деле ипохондрик бар. Ипохондрик бул өзүнүн ден соолугуна ашыкча, кыжаалат болуп, кечке оору жөнүндө сүйлөшүп, оорулары жылып, кыжаалатчылык, жүрөгү кысылган, ичи ысыгандай, көкүрөгү кызыгандай бир непонятный состоянияда жүрөт. Видите, азыр ушунчалык көбөйүп кетти невроз. Анан мен ошол нерсеге кантип келип калдым? Мен именно ушинтип башым айланып кайсы жакка барышты билбейм. Эң аягында кой, значит мен ушул бойдон калат окшойм деп бул нерсе, бул невроз даже үй бүлөмө таасир берди. Күйөө менен бир ажырашып жараштык, себеби күйөөгө андай оорукчан аял кереги жок экен. Сен мага нормальный аял болуп бере албадың, сен кечке ооруңду айтасың, кечке врач чуркайсың, башында акча берет, уже кийин акчасын да бергиси келбей калат, потому что барсаң бир жакшысың, но сен жакшы эмессиң да. Анан ал жерден мен өзүм эле кой, мен сага аял болуп бере албайтам деп өзүм кетип калам. Апамдын үйүндө жүрөм. Апамдын үйүндө именно Бикард клиникасына жакында жүрөк клиникасына. Кээде ойлойсуң, ушу клиникаларга мен уборщица болуп иштеп кирип алсам, вдруг бир жерим ооруп кетсе, же паника болсом, тревога болсом чуркап бара калам, ошолор мени сактайт деп ойлойт да невроз. Мен да ошентип ойлоп алып, жашап жүргөм апамдын үйүндө жакын деп ошол жерде. Ошол жерде жашап жүрүп, анан менин энем, бир тууган энем Россиядан КПТ терапия, когнитивно-поведенский терапияны таап, ошол жакка онлайн эле сиздерге окшоп эле 4 жума мына жерде азыр катышкан менин группамдагым бар, группаларым. 4 жумада эле мен 70-80% сонун болуп жанагы тозоктон чыктым да. Бул тозокта мындай айтканда ошотуп айтат психотерапевттер Россияда. Бул дүйнөнүн тозогу это невроз дейт. Бактысыз жашоо, бир пустой эле өзүңдү денеңди ташып жүргөн эле бир адам сыяктуусун да. Только коркуу, кыжаалатчылык, тревога, паникада жүрөсүң. 4 жумада өтө сонун болуп калдым. Значит, айыкса боло турбайбы? Бул нерсе мага жакты, значит, мен деген ушуну окушум керек экен деп артынан түшүп алып, анан азыр деле мен каждый раз повышение квалификации психология дипломун алдым. Биринчи кесибим мугалим, экинчи кесибим психолог, консультант. Анан именно мен деген КПТ психологдун эмесин алышым керек. Мен именно ушунун удостоверениясын алышым керек деп ошону окудум. Именно невроздор менен иштешим керек деп повышение квалификации каждый раз мен только невроздор менен азыр ошолор менен иш алып барамын. Ошолорго жардам беремин. Ар бир группага өтө мындайча айтканда кылдат мамиле кылып, ар биринин симптомдоруну угуп, кайтарым байланыш менен индивидуально подход кылып атсаң, сөзсүз сиз бул состояниядан чыгат экенсиз. Көрдүңүздөрбү? Бул состояниядан чыкса болот экен. Эми мындан караңыздар, давайте эми кеттик. Невроз деген бул эмне? Невроз деген бул эмне? Баарыңыздар батыраак результат каалайсыздар билем. Баарыңыздар
бир нерсени берип койсо ошонун эле айыгып кетемин деп толтур акчаңыздарды коротсоңуздар керек. Бирөөлөргө дарыларını алып ичип көрдүңүз, компаниянын дарысын ичтиңиз, бирөө бир жака барып дары чөп айтса аны ичтиңиз, антидепрессантты ичтиңиз, бирок толук жок да. Антидепрессант бул неврозду лечение кылбайт. Антидепрессант убактылуу уктатып коет сиздин мээңиздеги именно могу жакта иштеп аткан тревогаңызды уктатат. Дарыны тыштайсыз, күчөп кетет тревогаңыз. Мурунку акылга түшүп каласыз. Бул невроз деген, бул биздин башыбыздагы нерв системанын функциясы. Жакшы иштеп атканда сиз бактылуу сонун жашаган сайын неврозго чейин. Ошол сбой берип, бузулганда пайда болуучу оору. Бул эмнеден пайда болот невроз дегенде, бул узакка созулган ички кыжалатчылык, тревога, коркуу жана стресстерден пайда болот. Азыр ким стрессиз жашайт? Айтыңчы, ким стрессиз жашайт азыр? Сиз ошол өзүңүз элестеттиңиз, неврозго кирерден мурун 5-6 ай же 1 жыл ичинде өтө катуу стрессти жашагансыз дагы, мен айтам, мына стаканга сууду куясыз го, куюп, анан стаканда суу ашып кетет го. Уже мээңиз, нерв система чыдабай калды жашоодогу сиздин проблемаларды көтөрө албай калды. Сиздин ичиңиздеги таарыныч болобу, ичиңиздеги сактап жүргөн внутренний конфликт деп койт, аны кийин сабакта кеңири айтып берем. Бүт майда стресстердин бардыгын топтолуп туруп ашты, неврозго алып түшүп койду. Неврозго түшүп калдыңыз. Ошондуктан ошо жактан чыга албай эле кийин эмне десе эле барасыз, бир дем салдырсаңыз, бир жумадай жашсыз, бирок кайра баягы акыбалсыз. Анан кайра барасыз. Ошентип мындай убактылуу эле бир нерседен эме кылып жүрөсүз да, колдонуп жүрөсүз. Мындан навсегда чыгып, сонун жашаса болот. Но деген нерсе бар, бул жерде ар кимдин жоопкерчилигинде. Мен психотерапияны өтөм, колумдан келген жардам максимально берем, кайтарым байланыш кылабыз. Ар бир сиздерге разбор кылабыз, причинасын табабыз, сиздерге кыска техника упражнениялар беребиз. Ошолорду аткарсаңыз сиз ушул акыбалдан чыгасыз. Значит, стресстер топтолуп хронический стресске өтсө, эмне болот экен? Инсан неврозго түшөт. Мындайча айтканда, стаканда суу ашат деген. Көрдүңүздөрбү? Эми бул невроз эң сиздерге түшүндүрүп берейин, эң самый эмеси мына жерде азыр так бир минут. Мына невроз деген бул биздин, мына караңыз. Бул деген это биологияда, мына карасаңыз, адамдын мынакей мээси болот да, мына. Биз деген конкреттүү техникалар менен иштейбиз. Могу жерде амигдала деген бар. Мээбиздин ичинде. Амигдала бул деген сиздин коркоктук, сиздин страх, жить, выживать эте турган ушундай бир эме бар. Иштей турган аппарат бар деп коелу. Ошол нерсе не болот экен? Хронический өнөкөт коркууга, өнөкөт кыжалатчылыкка, тревогага түшүп калганда сиздин денеңизде түрдүү оорулар келип чыгат. Көрдүңүзбү? Бардык ооруңуздун причинасы башыңызда жатат. Башыңыздын ичинде амигдала деген могу жакта бул за успокоение, тынчтыкка дагы, анан тынчсызданууга дагы жооп берген система. Симпатика, парасимпатика деген. Ал нерсе симпатика, эки система бар. Симпатика, парасимпатика сиздерге өчүп кетти бул жакта. Симпатика, парасимпатика деген мынакей. Ушул экөө бүт органдарыңызды башкарат. Давайте биологияны кичине окуйлу. Кичине грипп болуп калыптым, кечиресиздер. Симпатика, парасимпатика. Симпатика бул активдештирет. Симпатикада сиз эмне кыласыз? Мындай активный болот. Сиздин көзүңүз чоңураак ачат, жүрөгүңүз тук-тук иштейт. Бат-бат туалетке барасыз, ичиңиз өтүп кетиши мүмкүн. Бат-бат дем аласыз, демиңиз кысылат да, монтипчи демиңиз кысылат. Парасимпатика деген бул сиздин кайф дейт го, эс алууңузга, спокойный жатып, жакшы түш көрүп, уйкуга тоюп турганыңыз, жесеңиз тамакты сиңирет, жолдошуңуз менен кошулсаңыз, ал жактагы эмне дофамин, сонун гормондорду бөлүп чыгарат. Невроздогулардын даже либидасы, эркек аялга, аялдын эркекке болгон каалоолору жоголуп кетет. Мындайча айтканда, ошону байкашкан, что статистикада уже желаниялары жок, качып калат.
дем алуыңыз жай, жүрөгүңүз сонун нормада согот. Бул парасимпатика. Симпатика деген бул активный дегенде, көрдүңүзбү? Значит, сизде эмне болуп атат азыр? Ошол борбордук нерв системаңызда симпатика системасы эмне болуп атат? Катуураак иштеп атат. Газды басып атат. Газ менен тормоз деп коем да. Мен тормозуңуз жакшы иштебей атат, мындайча айтканда, бир аз сбой болуп калды. Газды басып атасыз, газды баскан жерде жүрөк жай согуп, газды баскан жерде жүрөктүн даже экстрасистолия, жүрөк нугунан чыгып кеткендей болуп, газды баскан жерде жаман түштөрдү көрүп, уйкуңуздан чочуп ойгонуп, демиңиз кысылып, аба жетпегендей болуп эле, колу бутуңуз чымырайт. Себеби эмне? Бүт органдарды башкарып атат да. Кечке ыйлай бересиз, токтонбой эле бир түшүнбөйсүз өзүңүзгө. Даже кээ бир невроздордо даже көзүнөн жаш чыкпай калат. Ыйлай албай калышат да, көрдүңүз? Түрдүү 100дөн ашык симптом бар экен. 100дөн ашык. Кыжалат болуп тынчсыздана бересиз. Жүрөгүңүз сыгылат, кысылат, эчтеке жакпайт, башыңыз ооруп, айланып, давлениеңиз көтөрүлүп түшүп, бир нормальный жашоо жок дегени да. Эми ошо симпатика 200дө иштеп атса, парасимпатика жакшы иштебей калганда адам невроз болуп калат. Эми күндө ошондой состоянияда жүрөсүз да, сиз көрдүңүз, мондай тырышып жүрөсүз. Мындай жай, мындай спокойный эмессиз, тырышып жүрөсүз. Эми биздин психотерапия не кылат экен? Когнитивно-поведенческий терапия, бул америкалык Арамберг, чат GPT'ге жазып көрүң, КПТ неврозду, эң неврозду сонун психотерапия бул КПТ деп жазат даже. Эми ошол Америкадан бери келип, Россия, анан бизге жаңы эле келет. Мына билбейм, Кыргызстанда 1-2 чөңөр эле барсыңар дейт. 1-2 чөңөр эле барсыңар, жаңы методдорду айтып атышат көпчүлүгү. Ошонун ичинде кыргыз тилинде, жалпак тилинде чайнап, жеп жута тургандай кылып түшүндүрүп, сиздин бүт ой жүгүртүү мышлениеңизди өзгөртүп, сиздин симптомдорду арылтуучу техникалар, упражненияларды бере турган. Вот мен ошол жакта окуп, не кылатам, уже сиздер буйруса 15-группа старт алганы жатат жакында. Көрдүңүздөрбү? Бул оору каяктан келет? Эми караңыздар, бул да сен ошону айтып атасың дейсиздер. Мага мага келгендер бардыгы канынын анализин тапшырган, щитовидный железасын текшерткен, бөйрөгүн текшерткен, жүрөгүн текшерткен, терапевттен өткөн кишилер. Турабы? Барыңыздардын ден соолугуңуздар сак, бирок ушул оорулар эмне кылат? Кайра эле сиздерди куштап жүрөт дегени да. Бул деген невроз. Мен болсо башка органический оору өзү органический, неорганический болуп бөлүнөт. Мен эгер сиздин ооруңуз башка жакта жатса, чындап эгерде сизде зоб бар, сизде деген гипотиреоз бар, сизде деген женский проблемаңыз бар болсо, сизде жүрөгүңүздө чындап эле бир нарушение ритма боло турган болсо, мен албайм сизди. Мен синусовая тахикардия менен именно тревоганын артынан жүрөгү бат-бат согуп, деми кысылып, журтунса мына жерде бир нерсе тургандай, кыжалачылык, тревога. Вот анализдердин баары сонун, баары жакшы. Кичине бир нерсени жазып берип койт да, по протоколу врачтар түрдүү барсаңыз бош жөнөтпөйт. Эгер бош жөнөсө, сиз не дейсиз? Бул некомпетентный врач, бул колунан эч нерсе келбейт окшойт, бул мага жардам эле бербейт деп айтпасын деп, сизге колунан келген жардам бир дарыны жазып берип коет. Бул мынаны ичип турсун, тигини ичип турсун деп. Же болбосо психологко көрүңүз, психотерапевтке барыңыз дейт. Же болбосо конкретно невролог биле турган болсо, сизге эмне дейт? Сиздин ооруңузду, сиз неврозсуз, сиз тревожный расстройствосуз. Бардык термин, эски термин невроз да. ВСД деп коет, тревожное расстройство, паническое расстройство деп коет, неврастения деп коет, ОКР деп коет, ипохондрик деп коет. Ушулардын бардыгы эмне экен? Термин невроз. Невроз. Невроздун симптомдору: жүрөгүңүз бат согот, аба жетпей калуусу, үшүп же ысып кетесиз, уйкусуздук, 4-5те ойгонуп аласыз, кыжырданасыз, напряженияда жүрөсүз, кулактагы шум, давлениянын түшүп көтөрүлүүсү, жүрөк сайгылашат, сизге инсульт же инфаркт деген, инсульт болуп калам мен азыр, инфаркт болуп калат окшойм деп коркууларыңыз барго, ошол сиздин именно невроздо. Адам неврозго түшүп калганда бул только мындай күрөшүп калат. Выживание деп коет. Организм өзү күрөшүп калат да, мен этияттанышым керек, мен жашашым керек, мен өлүп калбашым керек деп тынчсыздана берет. Мен ошол нерв система менен иштейм. Ошону мен эмне кыламын? Тынчсыздануу калыбына келтиремин. Эмне үчүн антип айтасың десеңиз, билиңиз, бирөө ооруп калыптыр десе, невроз өзүн алып алат. Бирөө өтүп кетиптир десе,
Мен да өлөт окшойм. 40 күндөн кийин мага аян келди. Мен түшүмө кирди, мен жакында кете берет окшойм деп көпчүлүгүңүздөр ойлойсуздар да. Өлүм коркунучу, жаман ойлор мээңиздерди каптап, негативный ойлор каптайт да. Ошол ойлорго сиз ишенесиз дагы, жашооңуз эмне болуп атат? Бактысыз жашоого түшүп калып атат. Же бир нормальный жашоого максат кое албайсыз дегени да. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жүргүзгөн статистикада акыркы учурда невроз менен депрессияга кабылгандар 28% көбөйүптүр дүйнө жүзү боюнча. Видите, а Кыргызстанда даже 35, 36, 37, 38% көбөйүп кеткен да. Эми буга себеп эмне Арзугүл? Биз нормальный бактылуу эле жашап жүрсөк болбойбу? Буга себеп дүйнөнүн бат өнүгүүсү. Ушунчалык бат өнүгүп кетти, көрдүңүздөр? Нестабильность. Стабильный жашоо болуп атабы? Болгон жок. Ошонун таасири чоң. Биздин мээбиз дүйнө менен барабар бат өзгөрүш керек, бирок ал жетпей атат, успеть этпей атат, өнүгүп өскөнгө, көнгөнгө даже жетпей атат, көнүп жетишпей атат. Стресс каяктан келип атат? Эртең менен эле турсаңыз эле эмне болуп атат? Бир нерсе кымбаттап кеткен, же болбосо светиңизге көп жазылган, же болбосо тиякта пробкадасыз, дагы эмне болуп атат? Үйүңүздү алдырып коюп атасыз, же аялыңыз менен ажырашып кетасыз, жакыныңызды жоготуп атасыз. Мындай стресстин артынан стресс болуп атат да. Бирөөгө капасыз, бирөөдөн бир нерсе күтөсүз, уважение, сый күтөсүз, ал нерсени бербейт, маньяк, обманщик, кидальщик, аял эркек мамилеси, бир туугандар менен болгон мамиле, дагы эмне, өзүңдүн ата энең менен, балдарың менен болгон мамиледе постоянный напряжениеде жүрөсүзбү? Ошонун экен барып аягы невроз. Көрдүңүздөрбү? Невроз ошо жактан чыгат, каяктан чыгат деп. Эми караңыздар, мынакей. Вот жашоодогу көйгөйлөрдү чече албай же өзүбүздү ашыкча стресске алып, хронический мына стресс. Ал барып туруп дистресске өтүп кетет. Хронический стресске өткөндөн кийин бул уже эмне болуп атат? Невроз деген. Көрдүңүз, жумушта стресс болобу, кайнене менен, же жолдошуңуз менен, же болбосо күйөөңүз менен, же болбосо эмне, жакындарыңыз менен болгондо дагы эмне болуп атат? Сиз стрессти жашап атасыз. Это все денеде сактала берет, денеде сакталат, дене чарчайт, мээге уже эмне кылат? Сбой берип баштайт, жанакы симпатикаңыз активный иштеп баштайт дагы, парасимпатика иштегиси келбей калат. Видите? Анан биз бул нерсени каяктан чыкты деп жүрө беребиз. Невроздо түрдүү даже фобиялар пайда болот. Өлүм коркунучу, жинди болуп калуу коркунучу, көчөдөн баш айланып жыгылып калчудай, жалгыз жүрө албайсыздар. Канчалаган байкелер катышып атат да, жалгыз жүрө албайм, алыска чыга албайм. Катышыңыздар, айыгыңыздар, сиздер үй бүлөнү багасыздар, сиздер эр жигит эл четинде, жол бетинде, сиздер биздин за каменной стеной деп турат, сиздер бизге мындай тик биздин артыбызда, биздин астыбызда туруп бизди коргой турган сиздерсиздер. Даже эркектер даже көп экен да невроздочу. Нервчи деп айт да, баягы уже мен уже мындай жазганда эле билип атам, мындай напряженный да баягычы. Бар жокко көрүнгөн уже үмүтсүздүккө түшүп калганда мен айыганбы, мындан чыгамбы, чыкпаймбы деген. Дарысыз, тонометрсиз көчөгө чыкпай калуу. Дайыма байкелер бар болчу, айымдар бар болчу, дарысыз көчөгө чыга албайт. Мен дагы ушундай болуп калгам. Каптоприл, валерьянка, глицин, новопосит дарылар дайыма сумкамда жүрүп калган. Жабык пробка жерлерден тоого чыга албайт, алыска жолго чыга албайт, инфаркт, инсульт алып калам деп эле корккондук. Бул сиздин просто оюңуздан, именно ойлоруңуз негативде жүрүп, сиз неврозда болгон үчүн организм ичиңизде мына тревожность, бул ички кыжаалатчылык. Сиз бирөөгө түшүндүрө албайсыз, сырттан нормальный эле турасыз, бирок ичиңизде болуп атат да бардык нерсечи, түшүнүп атасызбы? Сырттан келген бул кыжаалатчылык, машина сизге карай, машина сизди сүзөм деп келсе, сиз ана ошо тревожный болуп, же жер титиресе качасызбы? Бул сырттагы тревожность. Ичтеги кыжаалатчылыкты түшүндүрүп бере албайсыз да баягы жердечи, көрдүңүзбү? Анан өзүңүзчө эле буулуп, сыгылып, ар ойлорго батып, кой мына жака көрүнөйүнчү, бул жака көрүнөйүнчү деп жүргөн, чыйпыйыңыз чыгып жүргөнүңүздүн себеби, мен бая айттым, нерв системадагы симпатика активный пока иштеп атат. Ал тынчсызданбайынча сиз 10 жыл болобу, 20, 25, 30 жылга чейин кыжаалатчылыкта жүрө бересиз деген. Канчалаган акчаны коротуп. Оказывается, мындан чыкса болот экен психотерапия менен.
мынакей именно жаман ойлор, жүрөк кысылат, кыжалачылык, баш ооруп айланып, тамакта бир нерсе турганда жүрөгүңүз бат согот, коркуулар келет, любой нерседен коркок болуп каласыз. Даже бирөө катуураак сүйлөп койсо, көчөгө чыккандан коркуп, бут кол чымырап, бирөө кайра чалтат. Уйкусуздук, жаман түш көрөсүз, давленияңыз кулак шуулдайт, үшүп кетет, көздүн көрүүсү даже невроздон начарлап кетет. Тамак сиңбей калат. Көрдүңүзбү? Сиздин нерв системаңыз бүт ички органдарыңызга таасир берип атат. Анан каяктан келет? Мен врачка барышым керек, мага дары жазып бергиле дей бересиз. Же болбосо жылына бир жатып лечение алып чыкмайынча өзүңүздү жакшы элестете албайсыз да. Көнүп калгансыз. Көрдүңүздөрбү? Тревожный киши дайыма тынчсызданып жүргөн кишиде балким айыкпаймын. Мына көрдүңүз, уже үмүтсүзгө түшүп калгансыздар. Мен айыкпай калышым мүмкүн. Жашооңуз караңгы, эч нерсе кызыктырбай, жакындарында каалабай калат. Даже сүйлөшкүң келбей калат. Балдарың менен сүйлөшкүң келбей калат. Күйөөң менен, аялың менен ушунчалык жүрөк кысылып сыгылат. Азыр бир нерсе болуп кетчүдөй сезим, бул тревога. Бир жерде тынч күлүп адышып отура албайсыз да. Мына кафеге, чайханага, көпчүлүккө кошула албай каласыз. Жалгыздыкты эле эмне кылат? Самап каалап каласыз. Көрдүңүзбү? А панический атакадагылар, паника, чабуул өзү сөзү эле айтып турат. Кээ бирөөңүздөрдө болсо керек, тердеп кетесиз, баш айланып кетет, эмне болот, титирейсиз, көкүрөгүңүз кысылат. Мен айткан панический атака бул уже паника, сыртка чыгып куткаргыла, мен өлүп атам деп уже жакындарыңызга чалып, скорыйга чалган, бул панический атака. Көрдүңүзбү? Башкарып өзүнү азыр контролдон чыгарып алуу сезим. Ушулар менен именно КПТ, когнитивный поведенческий терапия иштейт. Башка нерсе эмес. Эми мындан караң, буга чейин фарм компаниялар жардам береби деп сиздер эмне кылдыңыздар? Фенибут, новопосит, мелатонин, золо, феназепам, амитриптилин, глицин, сертралин, ушундай дагы толтура антидепрессант ичсеңиздер керек. Менин группама катышкандар антидепрессант дарыларын да таштаган. Да, оңой эмес, бирок акырындык менен таштаса болот дарыларды. Көрдүңүз, терапия ичинде. Потому что эмне сизге именно неврозуңузга, именно ошол ооруңузга багытталган упражнение, техникалар берилет. Ошолор менен иштеп атып эле тревогаңыз азайган сайын оорулар өзү кетип баштайт. Фарм компаниялар ушунчалык көп, на каждом шагу не кылып атат? Именно ушу антидепрессанттардан акчаны кылып атат. Бирок сизге жардам берди, антидепрессант айыгып кеттиңизби? Эгер айыгып кеткениңизде бул жерде отурбайт болчусуз. Просто временный, успокоительный. Убактылуу сиздин тревогаңызды эмне кылат? Басаңдатат. Мынакей паникалык учурда атараксты жазып берсе керек, афобозолду, скорый чакырып, сиздерге еще айтканды унутуппун. Антидепрессантты ичкендер ашыкча вес кошуп кетет, толуп кетиши мүмкүн. Эркектерге потенция жагына, именно ошол эркектик жагына терс таасирин тийгизет экен. Терс таасирин көрдүңүздөрбү? Желанияны өлтүрөт. Потому что ал жакта гормондор бар. Ал гормондор именно сиздин кээ бир гормондорду уктатып, кээ бирлерин ойготуп, в общем, бузулат да. Видите? Значит, не кылат экенбиз? Биз дарысыз. Мен ошого айттым, эмне дары жазасыңар деп жазбаңыздар мага. Дарысыз айыгуу терапия бул. Ошол ооруп аткан неврозуңузга мен бир эле сүйлөшүп, сиздин невроз экениңизди билип коем. Дарысыз айыгып, дарысыз жашаңыздарчы. Дарыны тыштайсыздар мага келгенде. Жашоонун краскасы жоголот, кубаныч жок, кызыктуу мааниси жоголушу мүмкүн. Адамда чарчоо болот. Адаптация, тынчсыздануу, маанайдын тез өзгөрүшү, бат эле өзгөрө бересиз. Күндө жасалган иш мурдагыдай кубаныч бербей калат. Баары бир кызыксыз сезилет. Бул нерв системанын чарчоосу деп коет. Көрдүңүзбү? Өзүңүздү өзүңүз азыр мына жерде көрүп атсаңыз керектир. Мынакей жүрүм турумдар, үйдө жалгыз кала албай, самолеттон учкандан фобиялар, дарыдан ичкиден коркосуз, тревоганы алдын алуу үчүн антидепрессант ичесиз, көчөгө чыга албайсыз, дайыма давление өлчөйсүз, тонометр менен жүрөсүз.
Паника убагында дайыма жакындарыңызга тез чаласыз. Кээ бирөөлөр жалгыз да жүрө албай калат да. Дайыма организмди тыңшап анализ кылып каласыз. Бычактарды каткан айымдар бар, ОКР деп коет. Бир жерде тынч отура албайсыз. Көңүл бөлүп оюмду топтой албай калам деген бар го. Туман в голове, даже башыңыз жакшы иштебей калат да, көрдүңүз? Паника убагында ритуалдарды жасап каласыз. Дары ичиш керек, дарыны издеп каласыз, тонометрди издеп каласыз. Же бир жакындарыңызга чалмайынча, алаксымайынча өзүңүздү кармай албайсызбы? Бул тревога. Дайыма врачка барып текшерилип турасыз да, чтобы өзүңүздү успокоить этиш үчүн. Потому что сиз тревожныйсыз. Кичине жакшы деген болсо, аны бир айдан кийин дагы күмөн сана баштайсыз. Башка жагым ооруп атса керек. Шлангы жутуп көрөйүнчү, анализ тапшырып көрөйүнчү, башымды тарттырып көрөйүнчү, жүрөгүмдөн дагы бир ЭКГ өтүп көрөйүнчү деген бул невроздун иши. Видите? Көрдүңүздөрбү? Эми ушулар боюнча адам баласына дайыма начеку, келечекте болбой турчу коркунучтарды элестетип, анын алдын алып жүрүп, нерв системанын иштөөсүн бузуп, мына мурун эле ушинтип тревожный болгон болсоңуз, сизден дагы неврозсуз. Тревожный эмес, спокойный жүргөндөр дагы ушинтип болуп атат, неврозго түшүп калат. Анын ар кимиңиздердин причинаңыздар ар түрдүү, ар кимиңиздердин симптомуңуздар ар түрдүү. Менде уйкум жакшы, баш оорум бар. Менде жүрөгүм дүкүлдөп, мындай тахикардия болбойм, катуу сокпойт, бирок эмне болот? Башым айланат, башым ооруйт, менде кыжалатчылык бар. Окшош болбойт, бирок баарыңыздардын диагнозуңуздар эмнеки? Невроз. Невроз. Эми мына комментарийди ачып, ким өзүнү тааныды? Давайте суроо жооп кылалы. Суроо жооп кылалы, суроо жооп. Жазыңыздар. Тааныдыңыздарбы өзүңүздөрдү? Комментарийди жаздым, комментарийди ачтым, суроо жооп болсо жазыңыздар, туугандар. Ошончо инсанга жардам берип, мен просто каалоом инсанды ушул Кыргызстан дагы невроздор дарысыз айыкса дейм. Дарысыз эле айыкса, потому что оказывается мен таптым жолуну. Мендей ооруган инсандар дагы ушул терапияны колдонуп, ошону окуп, билимин алып, ошонун дипломун алгандан кийин ошонун жардамы кереги тийсин деймин. Ошол состояниянан чыгып бактылуу болсун, потому что сиз акыркы акчаңызды любой бир нерсеңи сатып, мен мына алтындарыма чейин ломбардка коюп, акыркы алтынымды ломбардка коюп, мен бир подружкам айтат эле, ушу сен бомбуш эле болуп калдың сенчи? Шымыңды да чечип сатып ийбейсиң деп күлөт эле, потому что эмне? Акча көрсөм врачка чуркайм, акча көрсөм эле бир таап десе таапка чуркайм, массаж десе анысына чуркайм. Монтип тревожныйсың да, мындай бир шифа издеп каласың да. Дарсыз мен 4 жылдан бери ооруйм. Терапия учурунда иштей берсек болот. Терапия учурунда иштей берсеңиздер болот, потому что эмне? Бул терапияда кыска 5-10 мүнөттүк эле упражнениялар берилет. Кечке чейин ошону 5-6 жолу жасап коесуз. Менин эле сөздөрүмдү угуп, мына кулакка киргизген сайын адамда нерв системасында жаңы ишенимдер пайда болот. Жаңы убеждениялар пайда болот. Жаңы нейрондук связьдар пайда болгон сайын сизде ишеним артат, сизге өзүңүзгө эмне болот? Опора түзүлөт, энергия келет, иштегиңиз келип баштайт, настроенияңыз көтөрүлөт, ооруларыңыз постепенно кете берет ошентип. Менин балам 6 жыл жүрдү, барбаган жерибиз калбады дейт. Эми мындан караңыздар, бул психотерапияда сиздер эмне кылат экенсиздер? Катыша турган болсоңуздар, психотерапияда эмне кылат экенбиз? Биз деген эми невроздон арылышыбыз керек. Неврозду билдиңиздер, Невроз эмне экенин билдиңиздерби? Уйкусуздукту калыбына келтиребиз. Депрессия, именно тревожное расстройствонун депрессиясы менен иштейбиз, мамилелер менен, потому что үй бүлөлүк мамиле, жеке мамиле, өзүңүздүн подсознанияңыз менен, ой жүгүртүүңүз менен иштейбиз, жашооңуздагы баалуулуктар менен иштейбиз. Биринчиден сиздердин симптомдор менен иштейбиз. Кандай симптом болуп атат, ошону менен. Кандай жаман ойлордо жүрөсүз, кандай катастрофа, моякта бардык коркуулар, страх, тревогалар менен иштейбиз. Анан
паникалык атака, тревога, агорафобия, кардиофобия, ОКР. Көрдүңүзбү? Түрлөр көп. Ошолор менен иштейбиз. 40 күн деп эмне үчүн мен 40 күн дейм? Потому что бул жерде оңой нерсе жок, айтып коеюнбу? Оңой нерсеге чуркасаңыз, сиз дагы кайтып келесиз мага. Это гарантия, кайтып келесиз. Оңой нерсе издеп, эмнеде Арзугүл айтып койчу, бир нерсе айтып койчу, биз ошол менен кылып эле айыгып кетели десеңизчи. Сиз ушул күнгө чейин 10 жылыңызды короттуңуз. 25 жыл ооруп жүргөндөр айыгып атат. Сиз ушул күнгө чейин барбаган жериңиз калбады. Толтур акчаңызды короттуңуз. Значит эми терапия, КПТ терапияда мен келип ушул жактан иштеген именно күчтүү техникалар менен, бул жерде медитация да бар, упражнениялар бар. Ошолордун баарын аткарып атып, терапияны угуп атып мен айыксам, менде деген эмне экен? Дисциплина. Менде деген оттой жанган калоо, менде деген эмне? Аракет керек экен деп туруп өзүңүздөргө бир жоопкерчиликти алыңыздар. Бул жерде 40 күн деген себеп адам бир айда эле уже караңыздар, бир айда эле уже сонун болуп калышты да. 14 группа, 15 группа буюрса 5 февралда старт алат. Ошого чейин биз 14 группа менен еще занимаемся, терапия болуп атат ал жакта. Ошого чейин сиздер эмне деп атат? Значит, булар 40 күн катышкан болсо, булар бир айда сонун результат алып атса, булардын кээ бирөөлөрү даже 10 күндө, 5 күндө эле уже результатка чыгып атса, мен дагы катышып көрүп, ошонун жолун жолдоп, менин акыркы вариантым ушу терапия болгон, потому что башка Кыргызстандан бүт барбаган, кирбеген кычыгым калган эмес мен ушул оорудан. Бишкекте эң борбордогу күчтүү клиникалар, борбордо мен деген бүт баарына барсам, результат жок болсо, анан деп отуруп каласың да, менде акча жок болчу, менде эгерде акчам болсо, мен Турцияга барып келмекмин. Клиенттерим болгон Турцияга барса, паник атак бул. Бул невроз деп ошол жактан диагноз койгон. Мен Россияга барып келсем акчам болгондо деп, ушундай самап каласың да. Нет, онлайн эле Арзугүлдүн айткандарынан чыкпай, күндө постоянный контролдо болуп, кайтарым байланышта болуп эле, көзөмөлдө болуп эле кылсаңыз, сиз сонун результат алып айыгасыз. Потому что мен видеолорду тартып туруп, алгыла ушуну угуп айыгып кеткиле дебейм. Постоянно жандуу эфир менен Zoom'да өтүлөт терапия. Жандуу эфир сиздерди чувствовать этип, мен сезип турушум керек. Күндө кечинде отчет аламын ондо. Кандай кылтасыз, эмне кылдыңыз, кылдыңызбы? Жума сайын ар бириңиздер менен разбор, эмне болду, кандай болуп атат деп атып, адамга эмне кылат экенбиз биз? Күч, мотивация берип атып, тартып атып, ошол оңой эмес бул нерседен чыгыш. Мен сиздерге ачык эле айтып коеюн. Оңой нерсе. Могу сууну ичип койсоңуз айыгып кетесиз. Бирок мага 15 000 төлөп коюңуз. Тревожный киши ошого даяр да. Батыраак айыгып кетейин деп ошону ичет. Эч кандай результат албайт. Мен алдагым келбейт сиздерди. Эмнеге алдаймын? Буюрса жакында орозо да келтет, орозодо да эч кандай эмеси жок, оорчулугу жок. Сиздер кыйналбайсыздар. Просто угасыздар, аткарасыздар, жазасыздар. Мен просто ичим ачкан себеби мындай жөн эле чөнтөктөгү акчаны кетирип, коротуп, бир оңой жакка чуркабаңыздар деп атам. Өзүңүзгө жашооңуз канча жашоону жашап койдуңуз? Канча невроздон кыйналдыңыз? Ошонун бир 40 күнүнү, бир айын мага бөлүп берип коюңуз. Биз менеджер менен сиздер менен акырын иш алып барып атып, сиздер результатка чыгарасыздар, анан монтип отзывдарды айтып отуруп каласыздар. Дальше бактылуу жашап, үй бүлөңүз менен болуп кетесиздер дейт. Иштеп, ишке чыга албай, иштей албай жүргөндөр иштеп, үйдөн чыга албагандар чыгып, чет өлкөгө бара албагандар барып, вообще сонун болуп кетсе, бул менин эмем эмес. Бул менин бир салым, мындай чуть-чуть салымым. Мен просто себепкермин. Бардык нерсе бияктан го, Аллахтан го, бүт нерсе Аллахтан. Шифа да Аллахтан. Ошон үчүн айтам да, мындай, сиз любой врачка барасызбы, любой психолог, КПТ психологко барасызбы? Ишенүү менен барың да. Ишенген жерде, күмөн жок жерде сөзсүз результат болот. Бир подозрение кетти, бир койчу тетепти деп алып катышкан адамдар айыкпайт. Аны да көрдүм. Кой, мен ушунан чыгам деп туруп эле мага жармашып эле айткандарымды түшүнүп, интеллект керек адамга, акыл керек. Могу жактан бир кичине окуйсуз, мээңизди ачышым керек мен. Түшүндүрүп жеткириш керек куюп сизге.
ошол жака эле сиңире берсеңиз эле могу жактагы мээ өзү тынчтанып, спокойный болуп баштайт. А спокойный болгон жерде уйку келет. Спокойный болгон жерде жүрөк тынчтанып, жакшы согуп баштайт, катуу сокпойт. Спокойный болгон жерде денеңиз ооруп, монтип чыңалып, же болбосо чымырап, же болбосо карышып калыптыр могу жактарым, мойнуларым ооруп, башым оорутат, башым айлантат деген нерселер кетет. Бул жерде болгону эмне экенин ишенүү керек. Сенин аялым да сен айткандай ооруйт. Вот, катышсын аялыңыз. Эркек, аял айырмасы жок, катышат. Менде сиз айткандай тонометр дары жүрөт. 5 жылдан бери чыдабай калдым дейт. Ушу жылдын башында невролог КПТга бар дептир. Неврологтар, көрдүңүзбү? Компетентный, өз ишин мыкты билген невролог КПТга бар деп атса, значит, эмне деп атат? Түшүнөт да бир нерсени. Демек, мен невроз менен ооруйт экенмин. Көпчүлүгүңүздөр азыр невроз эмне экенин даже билбей азыр келдиңиздер да. Азыр мына жерде угуп алып, вау, значит, мен невроз экенмин. Мен бул жака катышсам, мен айгат экенмин деп келтесиздер да, көрдүңүздөрбү? Мына жерде эмне калып кетти? Даже коркуулар бар да. Балким терезеден секирем, балким бычак менен өзүмө зыян келтирем, бирөөгө ойлогон ойлор келет, балким жакындарыма зыян келтирем, балким мен кандай адаммын, мен дереализация, деперсонализация деген бар. Мен эмне болуп атамын деп, бул дүйнөдө жашап атамбы, жашабай атамбы деген ушундай кыйын акыбалга салып коет да невроз, көрдүңүздөрбү? Бир ай вообще жардам бербейт, өзүмдү өзүм чыгарганмын, 20% бар дейт, айткандарым баары менде бар, менин жазгысы жок, кыш кайра кайталанат дейт. Вот, катышыңыз. Мен дал ушундай болом, бирок мени диффузный токсикоз деп чыгарган врачтар, бирок сиз айткан нерселердин баары бар. Көрдүңүзбү? Адамда органический оору да болушу мүмкүн, невроз да болушу мүмкүн. Көрдүңүзбү? Значит, сиз страх, тревога, кыжалатчылык, баш айлануу, аппетит жок, ушулардын баардыгы панический атака болса, бирок ошонун жанында сизде зоб дагы болсо, экөө менен дагы могу тынчсыздануу кетсе, сиз спокойный болуп каласыз. Мына больницада, кардиологияда жаткан жүрөктөрүнүн операция болуп аткан кишилер тынчсызданбайт алар. Аларда тревога жок. Көрдүңүзбү? Сиз спокойно ошол зобду лечение кыла бересиз врач менен. Бирок могу жерде ооруларыңызга дагы күчөп кошулуп, невроз да бар экен. Вот, больницага барып көрүнгөндөн корком. Анализ тапшыргандан коркосуз. Оозуңуз кургап калса, менде сахар барбы деп ойлоносуз. Жаман ойлор каптап алса, эмнеге мен, значит, ошол ойлорум ишке ашып кетет деп ого бетер күч алат да, жана страх, кыжалатчылык. Барбаган жерим калбады дейт. Менин жолдошум жөнүндө айтып жатасыз. Жолдошуңуз жөнүндө айтып жатсам, жолдошуңуз сөзсүз көрсүн. Могу жактагы эркектердин да отзывы бар, аялдардын да отзывы бар. Катышсындар. Мен 5 жыл ооруп, 13 группага катышып, сонун результат алдым. Чоң рахмат, сени калтырбай көрөм. Рахмат, Клиза же. Жүрөк тынч эмес, катышыңыздар болот. Тахикардия болот, жүрөктүн согуткан ритминден чыгып кеткендей болот. Могу жактагы жүрөк кысылат, ичиңиз кызыйт, могу жерде непонятный ощущениялар болот, демиңиз кысылат, аба жетпегендей болот, ком в горле болот, көрдүңүздөрбү? Түрдүү да. Болуп кеткен команда чарчап калат, катуу депрессиядан, катышыңыз катуу депрессияда болсоңуз 32 неделясында төрөдүм. Кичинекей экен да. Эми караңыздар, туугандар. Могу жакта баарыңыздардын симптомуңуздар окшош да мына. Мен 100% ошондой күндү өткөздүм, барбаган жерим калбады. Сенин программаны көрүп өзүмө токтотуп калдым. Менин эч жерим оорубайт экен, стресс болуп 1 жыл жүрүп, ошондон кийин ооруп калыпмын. Менин кабыргам арты ооруйт. Менин жүрөгүм тушу сайгылашат, өйүп ооруйт, межреберная невралгия деп коет. Бул эмне экен? Жана жакта кечке ойлонуп, сайгылашып атат, жаман ой келип атат, баардыгын ойлоп, кечке өзүңүздү сканер кыласыз, эртең менен турасыз, өзүңүздү аңлыйсыз, эртең менен туруп алып, кайсы врачка барсам, эртең менен туруп алып, интернеттен только симптомдорду издейсиз. Вот. Мен катыштым.
14-группадан симптомдордун баары кетти, Кудайга шүгүр дейт. Машаллах, машаллах. Ушул ар бир группама көнүп калып, жакшы көрүп, ошолорду мындай өзүм сиздерди чын жашоодо көрбөсөм дагы мен сиздерди всегда мындай чын жүрөктөн жакшы көрөм да. 14-группада буюрса 14-группа бүткөндөн кийин Бишкекте болгондор көрүшөлү. 12-чи же 13-группа менен көрүшкөнбүз Бишкектегилер. Көрүшүп дагы эме кылалы. Не дейт эле? Коштошуу кечесин кылып, выпускной кылалы. Биз 14-группадабыз. Результат сонун буюрса сакайып калдым. Арзыгүлгө рахмат. Көрдүңүздөр, ушул катышкан инсандар сиздердей болуп келген. Чет өлкөгө бара албай жүрөм. Вот чет өлкөгө Таиландга учуп кеттик го 14-группадагы бир байке эс алып. Көңүл буруп сүйлөчү дейт. Былтыр ушул убакытка мен ооругам, ушинтип WhatsApp'тан болбойт. Zoom'дан болот сабак, терапия. Телеграмга жүктөлөт, упражнение, техникалар ошол Телеграмга жүктөлөт дагы. Ар бир WhatsApp группага ачып коебуз, ошол жакка отчеттор жөнөтөсүздөр, ошол жактан кайтарым байланыш болот, сиздерди ошол жактан көзөмөлдөйбүз. Эгерде мына жерде сурооңуздарга жооп ала албай калсаңыз, азыр толтура суроо келип атат да, мен мындай көрүп эле окуп атам. Сиз менеджер кыздарга жазыңыздар. Менеджерлер кеңири толук маалымат берет. Алар мен менен башынан эле иштеп келет. Алар да прекрасно түшүнөт. Мен ошондой элем го 5 нанометр жашай албайт элем деп күлөт. Арзыгүл Мыктыбекова, рахмат. Органдын баары эле билет, болду, кайра чыдай кетип атат. Нерв чыдабайт. Бир кыз айткан башында, Арзыгүл эмнеге кыйкырып сүйлөйт экен деп, даже Арзыгүл сен уккум келбей келгенмин. Бирок айыккандан кийин кайра жакшы көрүп калдым деп атпайбы. Менин кызым да ушинтип ооруп калып атат. 1 жыл болду. Өзүмө 10 жылдан өтүп калды. Катышың, кызыңыз экөөңүз катышыңыз. Молодец. Катышыңыздар. Эми көп сүйлөбөгүлө дейсиздер, мынакей. КПТ терапия, ушул терапия, эгерде сиз өзүңүздүн невроз экениңизди билген болсоңуз, сиз ушундай акыбалдан чыккыңыз келсе, сиз бактылуу жашап, мурдагы Арзыгүл, мурдагы Мырзагүл, мурдагы Жазгүл, мурдагы Гүлмира болуп жашагыңыз келсе,